жақшырақтан. Қандай? Автозаконын жалпыбызды, жалпы мекендештерди Алла Тааланын буйругу менен чумакулар жолдосун Кудай кааласа буйрук мына жумакуларга келип ушундай муз ачылып атат. Шындыгында мен эле сиздерди сагынбай, сиздер да бири-бириңиздерди сагындыңыздар деп ойлойм. Сагындар ишинин ийгилигине ийгилик кошулсун. Биз сыймыктана турган досубуз. Сыймыктын туурган жердин топурак алтын мен силерди сагындым деген. Симонкул, ушул диплом сизге ыйгарылсын. Өтө көп адамдардын мээнети менен бүгүнкү күнгө келип мына Акбулак фонду болуп кызмат кылганда бүгүн балким биз тентибейт болушубуз керек. Мейли бул тагдыр. ар дайым ушундай Сымакул Акбарович үйрөнүккө көңүл берип коесуз. Ар дайым ушундай элдин уулу болуп. Акбулакта текстиль гиганттар жашайт да. Булар бири-бирин колдоо, бири-бирин түшүнүү. Мен келгенден ишиген түшүнбөдүм эле, урматтуу Акбулактын тууган. Айкөлдүгүн, жоомарттыгын, беришендигин эч убакта жүрөгүңдөн кетпесин. Алла рахмат аларыңыз. Қандай ішіңе? Жақсы? Мен оңдар, біреуіңдер. Сілеші? Бізге елдік бөлігі өз. Жақшырақтан. Қандай? Талап қылдайсың. Кел, келіңіздер. Мына жастары келіңіздер. Той иесі ушул Жолдубаев. Assalamualaikum. Siz қандай? Жақсы? Осы? Да, сөйлесеміз алда. Кіре берің. Раз, два, три. Переключ. Раз. Раз. Переключ. Один. Раз, переключ. Раз, два, три. Один, переключ. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Түбөлүктө тамырда бар кыргызганы түндүз
да күндө жанган жылдыздары ак тилегин арнап берген бүгүнкү керемет кечке амансыздарбы? Ала тоо, Ноокат, Ак булактын кыргыздар дейт. Куш келипсиздер дейт кадырлуу меймандар. Кол чапыңыздар жигерчилик. Ассалому алейкум кадырлуу меймандар. Кутмандуу ушак күнүңүздөр менен бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип, ак тозорконун чай чалпыбызды, чалп мекендештерди, жалпы айылдаштарын чогултуп, бүгүнкү жакшылык кечке барыңыздарды дагы берет. Куш келипсиздер деп коюуга уруксат бериңиздер. Ушундай бир жалпы айылдаштарды, чердештерин чогултуп, жакшынакай бир курмандык чалып отурган Жолдубаев Сүймонкул Аскаралиевич агабыздын бүгүнкү жайдан тозорконуна барыңыздар куш келипсиздер деп дагы курмандайттын урматына кечебиздин башында бир Куран окуталы, Куран окуй турган агаларыбыздан Assalamu alaikum, hurmatli aqlaq çedeşlerim. Sizlerdi şu Allah Teala'nın buyruğu menен şu okulacı dost olsun, şıltı olsun şu жерде бардык жүз көрүшүп отурабыз. Кимдир бир өзүнчө болсо, кимдир бир өзүн тууган урубуз Алламдан көз жумуп өтүп кетти. Ошолорду бүгүн эстеп бир Куран дуа кылып койсок. Billahi mineşşeytanirracim. Amin. Elhamdülillahi. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme gfir lana ve livalidina ve ustazina ve cemi'il mu'minin ve mu'minat ve muslimina ve muslimat el-ahya'in. Ya Rabbel Alemin. Şu cebe okunan Kur'an'lardan bugün sağlıklardı. Atamız Adam Aleyhisselam'dan tartıp ta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a çeyip ötketken jalpı peygamberlerdi. Sahabaların, tabiinlerin, tabiinlerin, mesaf yoldaşlarımızdı, aldım ulamalarımızdı. Şu Müslümanların barının Allah'ın özün rahmetinin, şuların katarında şu cümle oturganlarımızın bağırdığımızdan ötüp etken ata bu avlat aşiratlarımızın çoğuda çoğunlarımızı ciddi ciddilerimizde dua tılaplarlarımızın bağırdığını Allah'ın özün rahmetinin Oşuların katarlarına şu sinni okulacı dostlardan ötüp etken ata bu avlat aşiratlarının dua tılaplarlarını bağırdığını Allah'ın özün rahmetinin özün rahmetinin özün beğenmesin. Çalıp oylaşın mekenleşlerimizde şu Kur'an'dan keyinki dualarda Allah Teala kavlarlayan sözü var. Sana şundayda şu misafirlerden duaların kavlarlayan sözü var. Ya Rabbul Alemin bizim Hristiyan memleketimizi bulduğun erkin, imanlı, İslamlı, ıtımaklı memlekette haylanışına özün candan verin Ya Rabbul Alemin. Şu Kırgız memleketimizdeki inşaatlar atkan çoğunlarımızın bağlı Allah Teala özün insaf, tabip verin, iman verin. Allah Teala'dan korkup pendelerine uyarıp kızılat kılıp versin Allah Teala özün nasip edin. Oşundayla şu bardığımızın şu talatızda жүрген, bötön жерде жүрген, dünya жүзünün bulumda жүрген bizim Kırgız memleketinden bir tuğanların bardığın olmat menen temiz olup özümüzün elimizde yurtumuzda, memleketimizde barıp oşol жерде yaşap, oşol жерде sağlık olsun, oşol жерде yaşaşta Allah Teala özün nasip edin. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Керемет кечибизди уюштуруп отурган атайын өзүңүздөрдүн айылыңыздардан турган өзүңүздөрдүн айылыңыздардан чыккан кыргыздын бир атактуу сыймыктуу атуулдарынын бири Кулбрус корпоративдин негиздөөчүсү Жолдубаев Сүймонкул Аскаралиевич агабыз бүгүн мындай бир мекендештерин бөтөн жердеги бир туугандарын да унутпай баарыбызга жакшынакай бир ак тозорконун чай керемет кеч тартуулап отурат. Ушул бүгүнкү жакшылык күнүбүздү аксакалдардын керемет бир сөздөрү менен ачып алсак, мен бул жака бүгүнкү Ак булак коомунун жалпы аксакалдарын, Ак булак айылынын аксакалдарын чакырайын. Мидин агабыз баштаган келип бериңиздер агалар. Мен аксакалдардын микрофон сунайын. Улуубуз ким Мидин агабызбы? Келиңиз ага. Assalamu alaikum cemaat, жердештер, өлкөлөрүм, жөнелерим, карындаштарым, кыздар. Саламатсыздарбы? Тынчсыздарбы? Денсаулыктар жакшы бардыңарбы? Силер жакшы үйдө бардыңызбы? Мына Кудай кааласа буйруп, мына Сүймөнкулга келип, ушундай оозу ачылып атат. Ошого баардыгына Сүймөнкулга кааларым ден соолук, иштерин рубаж берсин, бала чакасын күнү көрсүн. Эйле жүргүңүз тынч болсун, силерге да кааларым. Атаңарга ден соолук,
Ömrüңөр uzun bolsun, tapганыңар барака байыз берсин, иштериңер байыз берсин. Assalamu alaikum cemaat. Bugün biz özüden çıkanlardan birisi. Sınavın yukarı şu Zamber oturan insanların şu hala tamamlayacak. Özü darbeyle kavulsun. İşlerine ilgilik, şu anda da kanday çalışır maksatları olsa şu maksatları çıkarsın. Hiçbir zamanı görmesin, daim çalışırdık üstüne. Yüzünü Allah'tan dilek ederiz. Hoşuma eylesin, cemaat sevgide varmalar için diyen sonra uzun ömür. Şu yerde yakşı maksat dileklerine gelgemiz, şu maksat dileklerini suçtu. İşe karşısına şu Allah'tan özü nasip etsin. Erzurt'tan Afene'nin bala çakanın aldığına şu yakşı tavluğalı barışınızda şu nasip olsun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı çevreleşlerim, hurmatlı ayıldaşlarım, жалпыңыздарга бүгүдөй майрамдык маанай өтүп кеткен Курбан айт майрамыңыздар менен Нашбат сакалдардын атынан жалпы эле бүгүнкү келген биздин жерлештерибизге анан ушул кечени уюштуруп берген биздин бүгүнкү инибиз Симонкул ажыга Аллахым чын ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт ыйгарсын. Ылайым жалпыңыздарга эч качан жакшылыктарын аябасын. Дагы жолу бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баракелле, разычылык билдиребиз. Кадырлуу меймандар, аксакалдарыбызга болчу узатып болуп, ордуктарды болмасаңдар болот. Олдубаев Симонкул Акбаралиевич. Ассаламу алейкум. Достор, укалар, эжелер, жеңелер, бардыңыздарды ыйык Курбан айтыңыздар менен. Бул майрам мына ушундай бизди бириктире турган майрам. Чындыгында ушул майрамдын урматы менен бүгүнкү күнү биз сиздер менен көрүшүп, жүздөшүп, баарлашып, бири-бирибизди таанып, сурашып отурабыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Келип бергениңиздер бул чоң сиздердин бүгүнкү күнгө биздин иш-чарага кошкон салымыңыздар деп эсептейм. Чындыгында мен эле сиздерди сагынбай, сиздер да бири-бириңиздерди сагындыңыздар деп ойлойм. Ошонун арасында чындыгында адамды бири-бирин көргөндө гана жүздү жүз көрүп, көздү көз көрүп, анан мындай адамга мээрим түшөт экен да. Ошон үчүн бири-бириңиздер менен ушундай бир жакшы иш-чарада көрүшүп, ынтымагыңыздар бекемдеп, бири-бириңиздерден алакалды билип турганыңыз бул өтө биздин динибиздин негизги бир өзөгү десек болот да. Ошон үчүн сиздерге аябай терең ыраазычылык билдирем. Кече Телманда болдук, Акбулак айында ушунчалык биздин элдерибиз айылда да көп экен. Жакшы спорттогу иш-чаралар болду, башка бир оюн зооктор болду. Баардыгы активдүү катышты. Мен бүгүн келдим, 1 саат 2 саат эле болду келгениме. Аябай жакшы айылдан мындай чындыгында өзүмө бир аябай башкача бир дух алып келдим да. Билем сиздер да айылды сагындыңыздар. Билем сиздер дагы айылда болгуңуздар келип, шартка байланыштуу бир ушул жактарда иштеп жүрөсүздөр. Ар кимдин ырзыкысы ар кандай жерде берилет экен. Бирок сиздердин бул жакта жүргөндүгүңүздөр менин пикиримде мамлекеттин бүгүнкү экономикасына салым кошкон инсандар катарын толуктайсыздар деп ишенем. Мен статистика боюнча кече күнкү мен Кадамжай районунда болуп, ошол Кадамжайдагы эмени айтайын. Bir günde rayonuna 2 milyon dolar akça koturulат eкен migrantarga. Bir günde. Ушундай эң көп миграция болгон ошол Кадамжай району экен. Айткым келген нерсе, бул биздин ноокатка да ошондой акча көп которулат. Башка райондорго да көп которулат. Кыргызстанды бүгүнкү күнү чоң салым кошуп аткан бул сиздерсиздер. Чыныгы баягы мамлекеттин бүгүн экономикасын өнүктүргөнгө салым кошкон кишилер сиздерсиздер деп эсептейм. Бул жеке
Менин пикирим мындан ары дагы сиздерге бөтөн жерде болсо кандай болсоңуздар дагы сиздердин башыңыздарда ар кандай кыйынчылык болушу мүмкүн. Бири-бирибиз менен ынтымак бир байланышта болуп, бири-бирибиз менен катташып турган болсок, сөзсүз пайдабыз тиет экен. Сөзсүз пайдабыз тиет. Мен эми кенен сүйлөй берейин, неметпейсиздерби? Баягы микрофон алып алгандан кийин сүйлөй берейин, сизди да тургузуп койбойн. Неме айткым келген нерсе, баягы эми сиздер менен мындай жалпы сүйлөшпөсөк, мындай бирден сүйлөшүш кыйыныраак болуп калат экен. Айткым келген нерсе, ар бирибиздин башыбызда кыйынчылыктар болду, болуп атат, болуп өттү, буга чейин да болгон, ар кандай маселелер бар. Бирок адам ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз ушул кыйынчылыктар болот экен. Сөзсүз ушундай кыйынчылыктарды басып өтүш керек экен. Анысы жок ийгилик эч убакта болбойт экен. Бүгүнкү күндөгү болуп аткан кичинекей бир кыйынчылыкка өзүңөрдү баягы чөктүрүп, өзүңөрдү алдырып, башка бир баягы башка бир жолго түшүп кетпегиле деп айткым келет да. Ошон үчүн ар бир кыйынчылык адамды курчутат экен. Ар бир кыйынчылыктын аркасында сөзсүз ийгилик болот экен. Бул менин эле өзүм башымдагыны бүгүн жолдо бир жерде келип айтып аткам. Мен 10 сом пулум жок, 6 ай мечитте жашаганмын деп айттым да. 10 сом пулум жок. Ошон үчүн сиздерге айткым келген нерсе, башында ар кандай суноо болот экен, бирок ошол суноонун ал суноолор бүгүнкү сиздердин башыңыздагы суноолор кечеки жаңы келген күнгө караганда бир топ алдыда, бир топ жыгышта. Менин ишенимимде сиздерде сөзсүз ийгилик болот. Сиздерде сөзсүз мындай бир өзгөчөлүк мүнөздөр калыптанат экен да. Ошон үчүн сиздерге ыраазычылык, сиздерден ийгиликтерди күтөбүз. Биздин айылдан дагы ишкер жигиттер чыкса, ишкер айымдар чыкса, биздин мамлекетке салым кошсо деген үмүттөмүн. Мен эми өзүм тармак, өзүмдүн иштеген тармагым текстиль болгонго байланыштуу. Мен ошол текстиль тармакта мен билгенимди айтып берем. Кимдерге эмне кандай муктаждык болгон болсо, бул тармакта иштейм дегендер болсо, бул тармакта мүмкүнчүлүктөр жакшы. Бул тармакты жакшы алдыга жылдырса болот. Бүгүнкү күнү жалпы Кыргызстан дордойду кошуп эсептегенде 5%-ын гана камсыздайбыз Россиянын. Кийим кечек менен 5%. Бул Кытайдан келген товарды кошкондо биз үчүн 10% кылыш, 20-30-га көтөргөнгө чейин бул боштондук аябай чоң мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ишкерлик кылам десеңиздер, ушул тармакта иш кылсаңыздар сиздерге мындай мүмкүнчүлүктөр аябай көп ачылып турат. Менин көп учурларда биздин айылдын ичинде ар бир үйдө ишкана болуш керек. Биздин айылга сырттан алып келип, Бангладештен, Вьетнамдан кишилерди алып келип, ошол жерде иштеткенге бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин эл бир өзгөчө элибиз бар. Баягы тамекини 11 ай дыйканчылыкты кылган эл өндүрүштө дагы өзүнүн аябай чоң күчү, духу бар экендигине ишенем. Себеби ар бир биздин айылдын эли чындыгында тунук суу ичип, таза абал жутуп, ошондой бир элдер чоңойгонбуз. Бул биздин элдин ишкерликке болгон, же болбосо башка бир иш аракеттерге, бизнеске болгон мындай бир каалоосу, аракеттери чоңдой ишенем да. Ошон үчүн айткым келген нерсе, бул тармакта эгер иш алып барам десеңиздер, мен колдон келишинче кеңешими, багытымды көрсөткөнгө мен даярмын. Эгерде бул неме иш-чарадан кийин отуруп дагы сүйлөшсөк болот. Сурооңуздар бар болгон болсо, жаңы мен кирип келатсам Сүймөнкул неме депутаттыкка коем экен деп сурапты бирөө. Айтып коеюн, мен ишин билбеген кишилер ошол жака баргандыктан бүгүн биз ушул жакта турабыз да. Ишин билбеген кишилер ошол жака баргандыктан. Мен ал ишти билбейм. Мен мыйзам чыгарганды билбейм, мен юрист эмесмин. Ошон үчүн мен ал жака барбайм, антип ойлобогула. Кээ бирөө ушундай мен топ берип атсам, башкасы. Максатым силерди бириктирип эле бир ынтымакка келип коюш. Ошол эле. Эч бир андай неме кетпесин, саясат жок бул биздин чогулушта. Болгону сиздер менен бири-бирибизди көрүштүрүп, бир мындай бир жакшы бир маанайда отуруп, бир жакшы чай үстүндө сүйлөшөлү деген ойдо жолуктук. Ошол
Менин көп сүйлөй бермейин, тамагыңыздарды түшүңүздөр. Анан дагы бул жерде дагы ача-муча концерттик программалар бар экен. Бул жактарда дагы отуруп, бир сүйлөшүп, бир дагы андан кийин дагы бир сөз берсе, суроолор болсо, жалпы неме болсо дагы сүйлөшсөк болот. Чоң рахмат, Баракелла. Сүймөнкул Акбаралиевич агабыз. Отырган ушундай бир айылдын чыгаандары көп болсун, бар болсун деди. Дагы бир катуураак кол чаап коелу бар болсо. Силерди кол чаптырып бербей колуңуздарды бошотолу. Алдыңыздарга таттуу тамак тартылды, тамактанып алыңыздар, тамагыңыздардан болсун. Таттуу тамак үстүндө бир жакшынакай жагымдуу чыгармадан олтуруңуздар. Бүгүнкү ушундай бир жакшылык кечке силерге кызмат кылган мен жалгыз эмес, бүгүн өрчү чоорчулар аябагандай көп. Ошолордун бири Кыргыз эстрадасына жаңадан кадам таштап келе жаткан Кыргызстандагы бир чыгаан ырчы мырзалардын бири. Алдыңыздарга чакыралы. Өзгөнүн уулуну Тынар Исакбек кол чабуулар менен дос болобуз. Ассаламу алейкум. Жалпы аталар, агалар, апалар, эжелер, инилер, карындаштар барыңыздардын керемет кечиңиздер менен мына бүгүн өзгөчө салтанат, өзгөчө кече болуп турат туугандар. Моңкат коому арабыздан чыган биздин агабыз Сүймөнкул Акбаралиевич агабызга терең ыраазычылык билдирип кетели. Ага бар болуңуз, үй бүлөңүзгө бакытага, бекемден солгала эки дүйнө бактылуу насип этсин. Ушундай сонун инсандардын башын бириктирип бүгүн мына Актасарбан жайып сонун кечирип берип атасыңар, ыраазычылык билдиребиз. Мына ошол төрүбүздүн көркү, дастарканыбыз көркү аксакалдар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздердин жашыңыздарга жетелибиз да иншалла. Жакшы күндөр баарыбызга насип этсин. Достун досу Акболуш агабыз, кайда турат Акболуш агабызды чакыралы. Кеттиңиз. Кадырлуу коногубуз, атайын Кыргызстандан келип атыптыр. Кол чаап туралы меймандар. Ассаламу алейкум, урматтуу айылдаштарым, акалар, үкөлөр, достор, эже карындаштар. Курбан айт майрамыңыздар кут болсун. Аябай кубанычтуу күн болуп атат. Мен да көрүп, көз кубанып, жакшы ынтымакта экенсиздер, барыңыздар. Ушундай чогулуштар болуп турат экен. Негизгиси бүгүн келип берген мына төрдүн көркү болгон аксакалдарыбыз аман болуңуздар. Көбүнчө жаштар экен, жаштар Кудайым күч кубат берсин, иштериңерге ийгилик. Ар ким өзү ар бою максаттар менен жүрөбүз. Жакшы ийгиликтер менен максаттарды ишке ашырып, Кыргызстанга кайтканга насип кылсын баарыбызга. Бүгүнкү уюштурууга себепчи болгон Сүймөнкул ажы досубузга Алла ыраазы болсун. Мындай иш-чараларды көп эле жолу уюштуруп, жакшылыктарды жасап жүрөт, күбө болуп жүрөбүз. Ушасын болгон соопторду Кудай Таала насип кылсын. Сиздерди баарыңыздар бекта жүргөн мусафирсиздар, дуа кылсаңыздар, ишин ийгилигине ийгилик кошулсун. Биз сыймыктана турган досубуз. Ушундай көп чыксын. Негизи жана айтып кетти, ийгилик аракет кылсак боло берет экен да. Бул Бишкекте бир миллион халкы бар жерде бир 7-8 фабрика 2000 киши иштеп жүрөт да негизи Кыргызстанда. Ошончо мигрантка ырыс-кысына себепчи болуп иш жүргүзүп атат. Анын баары оңой келген эмес. Мен Кулбуростун историясын жакшы билем. Ошол сыяктуу эле бизде деле мына Москва аябай чоң шанс бар экен, өтө чоң бар экен. Мен деле келбейт элем бул жака, эми келип атам. Аракет кылып бир чоң бизнестерди ачканга, мындай ынтымак болсо, көптөп ачканга да шанстар бар экен да, шарттар бар экен. Негизгиси бүгүнкү иш-чара жакшы өтсүн, сыйтамактарда жакшы маанайлуу өткөрүңүздөр, кечки спорттук оюндарга катышып жакшы өткөрүп алайлы. Рахмат чоң, Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Чоң рахмат. Баракелла, бар болуңуздарга. Акболуш агабыз. Айтмакчы бүгүн жөнүнө тамак ичип эле тарап кетпей, кечинде волейбол да болот экен агаларга, мырзаларга. Ал жака да барыңыздар дейли. Бир-эки жакшынакай суроо болсун. Бир суроо. Жооп берген меймандарга акчалай белектер бар, кадырлуу меймандар. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям канча жашында пайгамбар болгон? 40 жашында, баарыбыз эле билебиз. Пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин канча жылдан кийин мусулмандарга 5 парыз намаз парыз болгон. Парыз кылынган. 13 жыл. Дагы пайгамбарыбыз 53-кө чыкканда деп атабыз, Дагы барбы? Жакында атасыз, бирок бир аз. Барбы дагы?
Жоқ, жалпы мұсылмандарға 5 уақыт намаз қай уақытта парыз болған, парыз қылынған. Бар ма білгендер? Пайғамбарымыздың өмір баянында жазылған. Қанша дейсің, а? Doğru mu baydadı? Bayken қанша дейсің? Қанша жашында? Негізі 13 деп жақындадыңыз, бірақ өмір баянында жылдан кейін де пайғамбарымыз 52 жашында деп айтылады екен. Ағасына бір қол шапыңыздаршы, жақындаған үшін екеуіңіздерге белек болсын. Алғашқы сұры Эме келіңіздер ағалар. Барыңыздар орталыққа тағы бір жол көңіліңіздерді бұралап кене сіздерге тағы бір жағымды шығармаларын атқарып сіздердің барыңыздарды ортаға шығарып биледе тұрған тағы бір Қырғызстан шыған мықты ырчы жігіттерінің бірі Қырғыз эстрада ырчысы алдыңыздарға сіздердің бір дүркіреген қол шабыңыздарменен шақырайын Толқынбек Құрманбеков бүгінгі керемет кешті құттықтап келіп отырған Толқынбек Құрманбеков мырзаны шақырамыз, қол шаулар болсын. Рахмат жоң. Ассалаумағалейкум, урматтуу жалпы қонақтар, саламыңыздар көңілді болсын. Сіздер үшін жакшы наматтуу чыгарманы гүлдесте катарына сунуп берели. Каалоочулар болсо ортого бирге чыгыңыздар. Тамақ ішесіздербі? İçe, tamam içe. Бекер ғой тамақ ішіңіздер, керек Дебайс деген жоқ, төлеуді деген жоқ, бекер тамақ ішіңіздер, құсақтауыз, бодыра отырыңыздар. Айындар емірді ай жарық шығармасын айыстыра даярласа болады бір әскетті. Қалар болу имандар ене, шындай бір сіздердің жақшақай жарқын маңайыңыздар өміз екінші бөлік салдығар болаталы. Тағылар болса бөлігі жақшылықты бүгінгі жолығышы кечеңіздерді құттықтап келген тағы бір Қырғызстан шыған өрт шығыстарының бір Қырғыз эстрадасының мықтысы, Қырғыз Республикасының маданиятының мықты қызматкері алдыңыздарға қол шауларменен шақыралы. Москва шарында Қырғызстан жақшылықтарында қызматын болып келе жатқан Айдолғын Сапарова меймандар. Қол шапасы. Урматтуу ноокаттык мизилдекендештер, эс алуу кечиңиздер көңүлдүү болсун. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун дейли. Албетте жагымдуу чыгармалар сиздер үчүн күрөс болсун. Ноокат эли ынтымактуу дейт. Ынтымак бар жерде ырыс бар жерде жылыш бар дейт. Барпат азын ынтымак деген жагымдуу чыгармасын сиздерге билесиздер дайын калыңыздар. Дагы өзүнө таандык кол чабуулар болсун. Самат Уланбеков. Курмандуу ушул кечиңиздер жалпы Москвадагы эмгектенип жүргөн мекендештер. Тамагыңыздар даңды болсун, эс алуу кечиңизге көңүл алсын. Ушундай жакшы бир тайпа уюштуруп чогулуп отурган кездер Кыргыз чогулган жерде ар дайым жакшылыктар боло берсин. Мен сиздерге кийинки чыгарманы аткарып берип көрсөтөтүңүздөр. Түшүнжан деген чыгарма бар экен. Колго тийбей отурсаң. Акбулак фондунун жетекчиси, төрагасы десек болот, тагыраагы Жусуп Мураталиев агайыбыз баштаган меймандар келип бериңиздер. Өтөн жерде ушунча айылдаштарына дух берип, мындай анчанча иш-чаралардын башында туруп, анчанча жамандык, жакшылык болот ушундай кечелерде кызмат кылып барыбызды уюштуруп жүргөн жетекчибиз, кайсы дагы жетекчи деген жетекчи агабыздан баштайлы. Кадырлуу меймандар, Жусуп агабызга бир кол чапыңыздар, келиңиз сага. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кеченин катышуучулары, акалар, жеңелер, карындаштар, үкөлөр, тагалар, жеңелер дегендей. Силерге кааларыбыз биринчиден чын денсаулык, узун өмүр, дайыма бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар, ойлогон оюңуздарга, тилеген максатыңыздарга жетиңиздер. Тапкан туткан акчаларыңыздар тойлорго, жакшылыктарга буйрусуна дайыма тынч болуңуздар. Эми мындай айтып кетсек, эл менен, эл биз тууралуу, эл менен бир адамдан эл менен экен да. Ушул бүгүн Сүймөкулдун туулган жердин топурагы алтын, мен силерди сагындым деген жер немесине кечесине келип отурабыз. Бул жерде жана Сүймөкул айткандай баардыгыбыз бири-бирибизди сагындык да, чындыгындачы.
бир эле Сүймөнкул эмес туурабы? Эми эмне дейбиз? Мына бүгүн өтө жакшы көрүнүш, жакшы жолугушуу, дайыма ушундай ынтымакчылыкта бири-бирибизди подводить этпей чакырганда келип жүрөлү. Бүгүнкү катышуубуз дагы өтө бүгүн начарыраак болуп калды. Өтө көп адам келбей калды. Чындыгында туура может иште болуп калышы мүмкүн. Эми ошол менен бирге мына биздин бүгүнкү демөөрчү Сүймөнкул укабыз кааларыбыз чын ден соолук uzun өмүр, дайыма иштерине ырбаш берсин. Баа карылар айткандай, жорткондо жолу болсун, жолдошу шындык, жолдошу кыздыр болсун. Ойлогон оюна тилеген максаттарына жетсин, иштерине ийгилик каалайбыз. Сүймөнкулдун ата-энесин да жакшы тааныйбыз, урмат эжеке. Акбарат агай, мектепке келгенде Акбарат агай, урмат эжеке эле маалада акабыз болгон, жеңебиз болгон. Ушул багы сөздү айтып кеткендей, биздин сыймыгыбыз Кудай кааласа Сүймөнкул рахмат укам ушунчалык элди бириктирип, ушунча элдин башын бириктиргенине чоң рахмат. Ден соолуктоо дайыма жорткондо жолу болосуз. Ассаламу алейкум, урматтуу Акбулактыктар. Бардыңыздарды өтүп кеткен кече Курбан айт байрамыңыздар менен азыр Жолдубаев Сүймөнкул Акбаралиевичти Акбулак фонду Акбулак элинин үлгүлүү жараны деген нам менен сыйладык эле. Шуну мына акебиз тапшырып койсун. Рахмат. Сүймөнкул келип койсоң, биринчиден мен биздин агайыбыз, ушул биздин Акбулак айылдын жарандарынын эң дагы бир Сүймөнкулга чейинки биз сыймыктана турганда бардыгыбыз Россияда турабыз. Жан келечи баягы тоок орусчасын билбей, тукумду көрсөтүп алып биге мама деп жүргөнбүз туурабы. Анан ошол орусчаны агайыбыз канча үйрөтүп тарбиялаган биздин айылдын эң чыган атууларынын бири биринчи агайыбыз Акбаралага бир дүркүдө кол чаап койсоңуздар. Анан дүйнөдө канчалаган наам бар, профессор Эл Батыры канчалаган наамдар, бирок табигат өзү ыйгарган эч нерсе менен тенелгис, эч нерсе менен ченелгис эне деген наам бар. Биз энелердин табына жыгынабыз, биз энелерге жалынабыз бектер. Тоо болуп кетсек дагы ушул энелердин алдында бир жолу тазим этип жыгылабыз. Биз энелерге өбөк, энелер бизге жөрөк. Келге дагы бир жолу рахмат айтабыз. Ушул Акбулак айылдын дагы бир чыган атуулун көрө берген урмат эжекебизге бир жолу башыбыз бар болсун. Эмне дейбиз? Бейшенин таманда дейт Сүймөнкул. Ошондой сени тарбиялаган ата-энеңе миң деп Акбулак айылдын атынан бардык биздин ушул жерлештерибиздин атынан дагы бир жолу баш ийип тазим этебиз. Бар бол, бай бол, бактылуу бол. Мына дагы биздин Акбулак айылына чыган атуу кошулгандыктан ушул диплом сизге ыйгарылсын. Сиздин атыңызда да канчалаган биздин Акбулак айылынан чыган жигиттер бизди дүйнөгө кандай десем таанытып, Акбулак айылы деген бар экенин таанытып жүрүшүнө биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Бардык ошол тилектен ишин алышын Аллахтын дагы бир жолу бардыгыңыздарга, айрымча сизге, жалпы биздин Акбулактык жерлештерге чын ден соолук, узун өмүр чексиз. Ассаламу алейкум, эми урматтуу жамаат, сыйлыгыбызды тапшырып алган фонддун проблемасын сүйлөп берсек, бир аз сүйлөбүз, жадабай угасыңар эми. Бардык нерсе башаттан башталат. Биздин башатыбыз ошол тоо боюндагы Кыргызстандан башталат да. Биз бардыгыбыз сыймыктанабыз кыргыз экенибизге. Биз асыл элденбиз, кыргыз деген. Биз асыл жерденбиз, ала тоо деген. Ошон үчүн биз кыргызбыз. Ошол кыргыздардын дагы бизди бириктирип турган биздин башатыбыз Акбулак болот. Баарыбыз Кыргыз ата дарыясынын суусун ичип чоңойгон үчүн Кыргыз атадын тоонун койнундагы айылдарда балалыгыбыз өтө ошол жерден бардыгыбыздын башатыбыз башталган үчүн бул жерде биргеликте отурабыз да. Бизди биргиктирип ушинтип олтургандын бир себеби биздин башатыбыз. Ошол башатка бардыгыбыз кайтабыз деп отурабыз. Акыры бардыгыбыз Акбулак сага барып, сенде жашайм, сенде калам дейбиз да.
биздин бардыгыбыздын сүйгөн жер, туулган жер, боз ала болуп чаңга буланып чоңойгон жер Ак булак болот. Ошол Ак булактын бизге деми күчү бар. Ошол Ак булактын деми күчү менен мынантип биз 2012-жылы билесиздер Ак булак фондун кураштырганбыз. Ушул Ак булак фонду курашып, бир жок болуп кетип, бир боор болуп кетип, ошондо өтө көп адамдардын мээнети менен бүгүнкү күнгө келип мынантип Ак булак фонду болуп, Россиядагы Ноокат коомундагы бир алдыңкы фонддордун бирине кошулуп калдык да. Ушуга өтө көптөгөн биздин патриот жигиттерибиздин мээнети өтө көп да. Ошолорго дагы бир рахмат айтайын. Азыр ушул Ак булак фонду куралып, акыркы 2-3 жылда калыпка келди эле. Азыр өтө чоң иштерди кылып атабыз. Билгендер билет канча адамдардын проблемасын чечтик. Ушул сиздердин биргеликте күч кубат менен. Ошон үчүн келиңиздер, дагы кошойлу, дагы биригейли. Ак булак үчүн мына ооматыңар келип турганда кызмат кылып калгыла. Бул оомат дагы убактылуу кетет. Бул дагы жаштык өмүр өтөт, убакытты көрүп атасыңар. Мына кече эле деп биз дагы айтып элек, бала элек. Мына азыр 40-ка чыгып элдин ортосу болуп калды. Мына жаштар силер дагы эртең эле 40-50-ке чыгасыңар, 60-70-ке чыгабыз, Кудай өмүр берсе. Ошон үчүн аракет кылайлы туугандар. Ак булак фондуна келиңиздер, бардыгыңыздар. Бул жерде жоктор бул жака келбегендерге жеткиргиле. Ушул фондду өнүктүрүп өстүрөйлү. Азыр ушул фондго дагы кызмат кылып бир коногубуз бар. Ошо мемеге сөз берип коелу. Нармата Вилгизге мынау сыйлыгы бар эле. Мурун буну өзү ошол Екатеринбургга апарып беришибиз керек эле. Ошол убакта бир себептер менен барып берилбей калган. Бирде тапшырганча бул инибизди дагы сөзүн угат. Мындай Жакшакай Кыргыз Республикасынын ардак громадасы Ош облусуна караштуу Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынан ыйгарылган ардак громада Россия Федерациясындагы мигранттарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп, аларды ынтымакка, биримдикке чакыруу менен социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн элдердин муктаждыктарын чечүүдө жигердүү жардам берип, Ноокат районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Ноокат финансылык кайрымдуулук фондунун төрагасы, Екатеринбург шаарындагы Ноокат коомунун төрагасы Нарматов Илгиз Таштанбекович, акими Дамир Иманалиев агайыбыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Ак булак элинин сыйлуу эл журту. Бүгүнкү күн керемет күн. Чындыгында туулган жерди тупурак алтын, мен силерди сагындым деп ушул теманы, ушул жыйындын себепкери болгон биздин агабыз Сүймөн Кулак агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Сүймөн Кулак агабыз бул бүгүнкү мезгилдин Кыргыздын жаратмандарынын бири. Ага биз сиз менен сыймыктанабыз. Аллахым ыраазы болсун, жашоо, ден соолук, өмүр рызкыңызга береке берсин. Ар дайым бизге үлгү ибрат болуп жол көрсөтүп жүрөбүз. Терең ыраазычылык. Чындыгында жердештер 20 жыл болуптур бүгүн бийиктикте самолетто келатып, адам баласы жашоодо бир көтөрүлүп, бир түшүп, кайра баягы айтат го, жыгыласың, турасың деп бийиктикте учуп келатып, кайсы бир мезгилде бийиктикте болот экенбиз. Бирок кези келет, түшкөнүбүздү билбей калышы да мүмкүн экен. Бирок эч ким түшпөсүн, ар дайым сиздер билебиз, бийиктикте учалы. Аллах бийиктикте учкан насип кылсын. Ошол жерде ойлонуп келатып, чындыгында мен дагы сиздерди сагынгандыгымды ойнуп алдым да. Чындыгында мен дагы анткени 20 жылдан бери талаада мигрант болуп жүрөт экенбиз. Бүгүн жакшы кабыл тилектер айтылып атат, жакшы сунуштар айтылып атат. Бүгүнкү ушул Ноокат акимиятынан тарабынан Ноокат акиминин сыйлыгында сиздердин дагы жардамыңыздар бар. Ак булак финансылык фондунун эл өкүлдөрүнүн да жардамы бар. Ушул эл өкүлдөрү менен бирге, сиздер менен бирге ушул Ак булак финансылык фондун түздөп, бутка тургузуп, ушул жерден талим-тарбият алып, ушул жерден өз полномочиямды тапшырып, мен башка багыт менен ошол өзүм жашаган жерде Ноокат элине кызмат кылайын, бир эле өзүмдүн айылыма кызмат кылып жүрөбүзден. Эгерде менде мүмкүнчүлүк болсо Ноокат элине кызмат кылган, эмнеге кызмат кылбашым керек деп ушул демилге менен Ноокат каймак финансылык фондун Екатеринбург шаарына түптөп тамырлап бүгүнкү күнү Екатеринбург шаары Свердловский область, Екатеринбург шаарында Ноокат каймак финансылык фонду
Кыргызстандагы бардык райондордун эң үлгү болуп келаткан эң алдыдагы ноокат форуму. Ошол ноокат кайрылык финансылык фондуна дагы сиздердин жардамыңыздар менен ошол жерге жетип барган урманчылар. Мен сиздер менен сыймыктанам. Сиздерди сыйлайм, сиздерди чындыгында сагынып, бул кече кусалыктын, сагынычтын эмесин жое турган кече. Бүгүнкү жыйынга мен ат менен келдим. Ар бир адамдын өзүнүн жашоодо максаты бар. Биздин Сүймөнкул байкебиз дагы кичинекей кезинен мен өмүр бир жаратман деген бир YouTube каналга берген өзүнө мен аны кыска жерин кесип алып сиздерге жибердим. Аны көрдүңүздөр, аябай жакшы. Байкемдин кичинекей балалык кезинен өмүр ушул деңгээлге жеткенге чейинки өмүр баянын угуп, мен агандан үлгү ибрат алып бүгүнкү күн атайын ушул байкемдин жыйынына атайын келип жолугушуп, акыл насаатын угуп, ошол байкемдин тарбият алайын деп атайын мал жан убактымды курбандык кылып Экатеринбург шаарынан өзүм жалгыз ушул жерге келип сиздер менен учашканы. Урматтуу жакшылар, биз бул жерде жашап атабыз. 20 жыл мен Россияда жашап турмун. Менин 20 жылдык өмүрүм артта калды Россияда. Бүгүн мен бала чакам менен Россияда мигрант болуп жамбага тентип жүрөм. Эгерде 20 жыл мурда бүгүнкү биз кылып аткан ишти, келечекти ойлоп, биздин келечекти ойлоп, биздин аталар, биздин улуулар кызмат кылганда бүгүн балким биз тентибейт болушубуз керек. Мейли, бул тагдыр. Бүгүнкү күнү биз жан багып, бутка туралы деп атамекенге жардам берип, атамекендин өнүгүүсүнө салым кошуп атабыз. Бүгүн биз менен бирге балдарыбыз тентип, биздин балдары тентибесин, неберелерибиз тентибесин деп Кыргызстан өнүгүүсүнө салым кошолу деп ушул Акбулак финансылык фондуна жардам сурап жатабыз. Бүгүн балким биздин фонд сиздердин жардамыңыздарга муктаж, бирок бир күн келип сиз менен бизге ушул фонд жардамга болсун урманчылар. Келиңиздер, кылсак бул бизде жаратман байкелер, колунда бар ийгиликтүү байкелер бар. Мына бүгүнкү күнү келип кимде эгер ширк болсо, кимде мүмкүнчүлүк болсо, ушул тармакта мен сизге жардам берем деп, мындай болгон эмес. Ар бирибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз менен жашап, өзүбүздүн гана кызыкчылык менен 20-30 жылдан бери жүрүп, ушул деңгээлге келдик. Келиңиздер, мындан ары бутка турдук, үйлүү жайлуу болдук, жашоодон ордубузду таптык бардыгыз. Мындан ары атамекендин өнүгүшү үчүн, келечек үчүн, эл журт үчүн кызмат кылууга бардыгыңыздар чакырык жасайм. Келиңиздер, Акбулак финанс фонду бутка турушуна бардыгыбыз колдон келген жардамыбызды аябайлы. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбызды отко кытканда бир чабалекей бир оозуна бир тамчы сууну алып отко карап учат дейт. Сенин бир тамчы сууң эмне болмок, ушунча от күйүп турган алуу болуп, тоннала суу төксөң өчпөй турган отко дегенде чабалекей айткан экен. Балким өчсө өчөт, балким өчпөсө өчпөйт. Бирок мен колумдан келгенин кылып атам деген экен. Келиңиздер, чабалекейчилик жокпузбу? Ар бирибиз өзүбүздүн кызыкчылыгы менен жашай беребизден, келиңиздер, келечектин кызыкчылыгы үчүн, атамекендин өнүгүүсүнүн кызыкчылыгы үчүн биргеликте болгону бир объекттин акчасы 500 000 сомду өзүбүз үчүн, акырет үчүн, келечек үчүн берген ихсаныбыз бул жалган жашоодо эли журтка, атамекенге, келечек муунга пайдасы тиет. Акыретке ар бирибиздин өзүбүзгө пайдабыз тиет. Ошол үчүн бир нерсе эч качан анын байлыгы кемебейт. Наоборот, тескерисинче, байыңыз келеби? Садака бериңиз. Ооруйсузбу? Шифа тапкыңыз келеби? Садака бериңиз. Бөөдү кырсыктын алдын алып, садака бериңиз. Келиңиздер, келечек үчүн жа садака берип, ушул сиздерге кызмат кылып аткан агаларыбызга, досторго, инилерибизге жардам берип, биз бир үй бүлөбүз. Бир жерден ошол Акбулак айылынан, ошол Акбулактын суусун ичип, тузун жеп, тарбиятына ошол уядан бардыгыбыз бир чыгабыз. Андыктан келиңиздер, биригели, ынтымак, биримдик болгон жерде өнүп өсөт. Бүгүнкү күнү бизде Екатеринбургда Ноокат финансылык фонду жалгыз бойлерге бир айда бир үй бүлөгө 5000ден жөлөк пул акча берип атабыз. Анча-мынча үй бүлө Кыргызстанда туруп ала албайт экен ошону. Машинам бар Россияда иштетки деп бербей атыр. Бирок бүгүнкү күнү ынтымак, биримдик менен Ноокат финансылык фонду Екатеринбургда жалгыз бойлерге колдоо көрсөтүп, бир үй бүлөгө бир айда бир жылдан 5000ден жөлөк пул акча берип атат. Акча керек болсо 20 000 акча 2 ай мөөнөт менен берип атат. Муктаждыгынча айлыгы тийгенди алып келип бер. Каза болуп калса күрөзбестик 50 000 бөлүп берип атат. Bir жылда bir ороза
айы келгенде Рамазан айында ооза чарга 100 000 каражат бөлүп берип атат. Мына ынтымак биримдикте. Ынтымак биримдик болсо ийгиликтүү иштин үстүнөн чыгабыз мачашлар. Бут тосмойлор болбосун, колдоо болсун бири-бирибизге. Бизден илимдүү, билимдүү бизнесмен байкелер чыгып атабы? Колдойлу, урматтайлы. Ушуларга наоборот колдоо көрсөтүп, пайдашкер ушулардан жардам сурайлы. Ноокатка мына биздин Акбулак финансылык фондубуз бар. Бүгүнкү күнү миллион акчабыз болгон болсо, жаратман ушул биздин Сүймөнкул байкебизге окшогон, Анвар байкеге окшогон ийгиликтүү иштин көзүн билген инсандарга берели, пайдалансын. Калган акча чогулсун. Бир убакыт келгенде ошол ал биз берген акчага кошуп биздин бизнесмендер биздин айылдын муктаждыгын чечсин. Келиңиздер бүгүнкү күнү биригип туруп биз айылдын муктаждыгын чечели. Акбулакта бала бакча биринчи маселе. Бала бакча жетпейт. Союз малындагы бир гана бала бакчабыз бар, андан башка бала бакча жок. Турабы? Калганы бардыгы арендада отурабыз. Аренда төлөп бирөөнүн үйүн частный садик кылып отурабыз. Эмне себептен биз биригип туруп ынтымакта жерди сатып алып, даже частный садик болсун, жерди сатып мамлекетке биз бала бакча кылып өткөзүп койсок болбойбу? Эмне себептен болбосун? Бала 1-класстан 4-класска чейин мектеп маселеси бар. Ой менен Токмокулак чоң айыл болуп калган. Биз көбөйдүк урматчашлар. Биздин саныбыз көбөйдү, Акбулак чоңойду. Акбулактын социалдык маселелерин чечкенге сиз менен биздин кудуретибиз, эркибиз жетет. Болгону бизге ынтымак, биримдик керек. Бул өзүнүн урматчашлар кайрымдуулук. Бизде айылда эжекелер, карындаштар, апалар, бизде Майрам эжекеге окшогон бизде патриот эжекелерибиз бар. Иш жүзүн билген. Майрам эжекеге да Алла разы болсун, көп жерден мен атын угам, кызматын угуп жүрөм. Анвар Жусуп байке биздин эл өкүлү. Бизде толтура кызмат кылган элиме деген патриот агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Болгону колдоо керек сиздерден урматчашлар. Болгону колдоо керек. Мына Кыргызстанда азыр кадр маселеси номер 1 болуп атат. Биздин дагы бир проект ушул жерде отурган 25 Анвар байке Башмол, Эрмек Тамыла аттарын атап отурбайм. 25 баланын жардамы менен болгону айына 500 сомдон стипендия берип отуруп, илим билим тармагына биз жакшы иш баштап отурабыз. Кадр маселеси номер 1 болуп атат. Эгерде Кыргызстан өнүгүү үчүн биздин дагы илим билимдери чыгышын каалай турган болсок, Каймылык финансылык фондуна жардам берип, биздин проектти да колдоп, болгону 500 сомдон стипендия берип, биздин катарыбызды толуктап, бизден дагы жаш кадрлар, окуучулар, илимдүү билимдүү профессорлор, депутаттар, премьер-министр, президенттердин чыгышына жардамга чакырык жасап кетебиз. Да, бардыңыздар, мен ойлойм, соцсеттерден биз ар дайым фото, видео отчет кылабыз. Бардыңыздар, көрүп билип жүрсөңүздөр керек. Керек болсо улуттук телеканал аркылуу дагы телевиденияга чейин чыгардык. Именно ошол Акбулак Саттоктор орто мектебинин Акбулак гимназиясынын атын чыгарып, ошол жерде китеп окуу конкурсун өтүп, телевиденияга тартып, биз Акбулак элинин ынтымак биримдигин көрсөтүп, Саттоктор орто мектебинин кылып аткан жакшы иштери биз себепкер болуп, башка бизден колу кошуна гимназия и жанагы жөнөкөй орто мектептер биз кылып аткан иш-чараларды улантып баштады. Бизге илимдүү билимдүүлөр керек. Эгерде бизде илимдүү билим жаш кадрлар болбой турган болсо, сиз менен бизге окшоп кара жумушта иштеп калат балдарыбыз. Бүгүнкү күнү мен кара жумушта иштеп жүрөм. Менин балдарым илим билим алып атат. Менин балдарымдын балдары хотя бы өнүп өскөн мамлекетте Кыргызстанда биз картаганда биздин неберелер бизди өзүнүн элде, өзүнүн жерде мигрант болбой бакса деп келечекке азыркыдан кадам таштап баштады. Андыктан келиңиздер, сураныш сиздерден, бири-бирибизди туура түшүнүп, коомго жардам сунабы. Болгону 500 000 сом. 500 сомго абет да кыла албайсыздар Москвада. Ким кызмат кылбасын, ким болбосун, жагабы, жакпайбы, баш ийели, амирибиз бар. Акбулак финансылык фондунун төрагасы Жусуп байке бар. Балким жагат, байкенин хукук мүлөсү, балким жакпайт, же өзү жакпайт. Биздин амирге баш ийсек, ынтымак биримдикте боло турган болсок, өнүгүүсү болот. Биздин колубуздан келет. Биздин илимдүү билимдүү колуна бар адамдар аябайбы. Алардын жардамы менен сөзсүз өнүгөбүз. Allah razı olsun ар дайым. Биздин төрдө отурган Тастоколдун төрдүн көркү болгон сиздерге да ыраазычылык билдирсеңиз, Аман Аксакал, Медина абам өзүнүн абам, бүт эле өзүнүн абам. Мен сиздер менен сыйлыктанам, сиздер менен ушул Акбулак финансылык фондунун мындан 2 жыл мурда нөлдөн кайрадан баштаганбыз. Сиздердин жардамыңыздар менен, элдин жардамы менен биз болгону 1 жылда $500 000 ашырганбыз. Кылса болот экенин көрсөтүп, далилдеп эл өкүлдөрү ушул кезге чейин улантып келатат. Мындан ары дагы миллиондор чогулуп, ошол Акбулактын бүткүл социалдык маселелерин чечкенге жардамга чакырык жасайт. Бардыгыңыздардан Алла разы болсун, бар болуңуздар.
Алла субхана тағала игілігінен батыл насып қылсын, жашоо денсаулық өмір рызқыңыздарга береке берсин. Ардайым жакшылыкта гана учурашалы. Ардайым ушундай актас торкондо учурашалы. Кызматчыларга кымбат болгон убактыңыздарды бөлүп келген ар бир акбулактык бир туугандар баардыгыңызга ыраазычылык билдирем. 20 жылдан бери 20 жыл мурунку жаш балдар мен биринчи Россияга келгендегидей чоң жигиттер болуп калды. Баардыгыбыздын колубуздан келет жаштар, особенно мына жана Жусупайга туура айттым. Бүгүн биз 40ка келдик. Эртең силер да байкага 40ка келип калсын. Поколение из поколения биз кылып аткан нерсени силер алып кете тургансыңар. Кайдыгер карабастан Алла ыраазычылыгы үчүн ушул жаратмандардын катарын толуктап, жомарт берешендердин катарын толуктап, ата мекендин өсүшүнө салым кошуп, фондко жардам берүүгө чакырык жасайм. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракалла. Мына грамотага татыктуу экенибизге ишендим. Керемет сонун сөздөр болду. Чыныгы айылдын намыска жарай турган жигиттер. Бар болуңуздар агалар, ыраазычылык билдиребиз, орун алсаңыздар. Тактуулдун үстүндө дагы бир жакшынакай чыгарма болсун. Чоң рахмат. Кандайсыздар? Манайлар кандай? Жалпыңыздарга майрамдык манай жана айтып кеткен боюнча келиңиздер. Биздин бүгүн чогулушта аял заты дагы олтурат. Андыктан келиңиздер биздин аруу Акбулактагы аруу аял заты үчүн аруу затым аттуу чыгарманы тарткап коюуга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Көтөрмө Сталин айылдарына келген жамаатыбыз менен бергиликте келип бериңиздер. Реклама кылып чакырам алдыңыздарга. Реклама жаккан болсо кол чаап коюңуздар. Москва шаарындагы дагы болсо Акбулактан чыган жигиттердин бири тармагында иштеген Акбулактык эмес жалпы мекендештерге кызмат ийип келе жаткан стоматолог жигитибиз Рахим Жанович мырза бар экен агабызда. Барыңыздар эле таанысаңыздар. Коомунун мурдагы төрагасы бар болсо куш келипсиз. Агабыздан баштайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу жерлештер, кечиресиздер. Бана скоровляна бал дегендей кичине жумуштар менен жак кетип калдым эле, келгиче менен колума микрофон карматып койдуңуздар. Кичине тартынып атам, кичине уялып атам, сәл уяк чыгарам. Дандыбыздар, тынчсыздарбы, урматтуу мен билгенден кыргыз аталык туугандарым Акбулактыктар болуш керек, Баягы эми Москвачылык, буяк биякта жумуштарым чыгып калды, кечирип калдым. Урматтуу жерлештер, урматтуу кыргыз аталык туугандар, бул деген жакшы көрүнүш. Ушунчаңыздар бир жака биригип, коом болуп, уюшуп, ынтымак болгончу, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымак бар болсо, бардык нерсе бүтөт да. Буга чейин Ноокат коому 4-5 жыл болуп калды түзүлгөнүнө. Ошол Ноокат коомдо Каныбек деген жигит бар, бул жерде көрбөй турам мен. Биринчи ошол Акбулакта өкүл болуп ошол бала бар эле да. Жок азыр. Автобус айдачу эле да. Тама-тама көл болот деп, мынтип биригип карасаңыздар азыр көз сүйүнө турган болуп бардыңыздар, биригип жакшы болуп калыптыр. Өзү мен билгенден Акбулак наргы кичинерээк эле айыл болуш керек. Билбейм насыл эне канча экен. Бирок мына Москвада көп эле экенсиздер да. Урматтуу туугандар, бүгүнкү ошол фонд уюштуруп айылга, элге, кей кембагалдарга, жетим жесир эмелерге жардам кылып атасыздар. Ноокат коомунда да Жусукам бар. Лекин алдым. Катышып атат ушул Жусукам көп нерсе. Баягы өзүбүздү эсе дегенде ооруган башкаларга Акбулактан да жакшы жардамдар берип атат. Тапкандарыңарга береке пейиз берсин Аллах Таалам, тапкандарыңарды жакшылыктарга буйруп насип этсин да. Мусулманчылыкта бар эксан садака. Бүгүнкү берген садакаң эртеңки түшүп балелерден куткарат дейт. Кудай Таалам бизге азыр Москвада жок дегенде 40 миң, 50 миң болбосо 100 миңден айлык алып атабыз. Ошону Кудай Таалам бизге ушул нерсени ыра көрүп, бизге насип кылып берип аткандан кийин биз башка кыйналган, жетишпеген, жетимчеси башкаларга биз дагы бөлүшүбүз керек да. Аллах Таала бизге бөлүштө берген. Байлыкты берген, бөлүштө берген. Мынабы азырда караңыздарда бар. Мынабы колунда бар жигиттер бар, башкалар. Ушунду кайрымдуулук кылып келип аткан көп угутам мен такси жамаатында бар
сіздерден жақсы күшті жігіттер құлпынай өстіріп отқандар бар. Көп нәрсе. Анан кейін Екатеринбург шаарында мынау 1 жылдан ашты, быйыл қышында барып келдік. Илгиз деген укам Екатеринбург шаарында ноокат коомун уюштуруп, баягы өзү жаш болсо дагы аракети менен чоң кыргыздарды уюштуруп коюптур. Аллах разы болсун. Илгиз укам сага дагы молодец. Ушундай жигиттер көп боло берсин. Баягы жаш бала 60-ка чыкса да жаш боло берет. Аксакал 20 жашта да аксакал дегендей, ушуга окшогон аксакал жигиттер көп боло берсин арабызда. Чынын айтканда ушундай жигит биздин бел карагачта жок деп мен ыйлагым келди дегенде көп нерсе, таза суу, асфальт, башка көчөнү жарыктандыруу бардыгы бар силерде. Шаар эле болуп калганда мен да туугандарым бар, эжем бар, берки көтөрмөдө көп барам силер жака. Азаматсыздар, урматтуу ошол булактуу туугандар, ынтымаңыздар ыролой берсин, иштиңиздерге ийгилик. Ушул иш-чараны уюштуруп атканда Сүймөнкул деген кулуңуздар бар экен, Аллах разы. Чоң рахмат. Ушул жигиттерди көбөйө берсин, урматтуу жерлештерим. Ынтымаңыздар ыролой берсин. Чоң рахмат. Баракелде. Дагы сүйлөтүп анда ким? Орко айылынан ким бар? Сиз багам келдиңиз. Ассаламу алейкум, бүгүнкү чогулган жерлештер. Алла Таала бар жоңуңуздарга разы болсун. Алла Таалага мен кала шүгүр, ушул кечени уюштуруп аткан Сүймөнкулга чексиз шүгүрлөр болсун. Тапкан туткандарына Алла Таала берекесин берсин. Калганыңыздар да ушул жерде иштеп жүрөбүз, менет кылып, ушу тапкан туткандарды бардыгыбызга жакшылыктарга буйрсун. Рахмат. Сталин айтты. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Барыңыздардың іштеріңізге игілік болсын. Сүймөнкулга Аллах разы болсын. 4 айды бириктирип топ берип атат, чай берип атат. Аллахым разы болсын. Іштеріңе игілік, Сүймөнкул. Барыңыздардың іштеріңізге игілік болсын. Ассаламу алейкум, урматтуу конуктар. Мен Көтөрмө айылынан ушул кечени көрүп чайда сүйүнүп атабыз. Мынчалык болот деп эстетпедик элек. Сүймөнкул деп сага чоң рахмат. Аллах разы болсын сиздер. Bundan daha жақсы күндерге жетишет иншалла. Мақсат. Тиши курт жегендер бар ма? Прямойлы мақсатқа бара беріңіздер. Тишиңіздерді аппақ қылып ағарта тұрған мықты жігіт Мақсат мырза келіңіз. Ассаламу алейкум. Москва шаарындағы Ақбұлақ жамааты, ағаларым, достарым, енелерім, ежелерім, бүгінгі Сүймай байке ұйыштырған бұл кечеге қош келіпсіздер. Екатеринбург шаарынан Илгиз аға, сіз да қош келіпсіз. Бұл кечені ұйыштырған Сүймөнкул өзіңіздің ағаларыңызға да Аллах разы болсын. Үйбілеуіңізбен аман болыңыз. Бұға чейін сіздің алтыңызды, өзіңізді бұл соц тармақтардан көріп келе жатсақ, бүгін жүзге ушунча келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Үйбүлөңүзбен аман болуңуз, тынч болуңуз, иштериңизге ийгилик. Акбулак айылыбыз сиздер дагы куш келипсиздер. Айылыбыз менен ар дайым ынтымакта болойлу, баарыбыздын ишибизге ийгилик. Жогорудагы агаларыбыз айткандай, ар дайым ушул фондду колдоп келели. Мен өзүм дагы эле ошол Акбулактын турунунун медицина тармагында тиш дароо бөлүмүндө тиш дарыгер болуп иштеп келем. Бир эле ошол тиш дарыгер болуу боюнча медициналык тармак боюнча ар кандай кызматтарды керек болсо кайрылсаңыздар болот. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Рахмат чоң. Өтө жакшы Разы құдірет сағалар бар болыңыздар, орын алсаңыздар бот. Баракелде, қадірлі генералыңыздарыңыз шоқпаларды баштады. Саламатсыздар бай? Урматтуу менин жердештерим, эжелерим, келиндер, акалар, куш келипсиздер. Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби, кечебиздин себеби негизги уюштуруучу бул Сүймөнкул деген жигитибиз.
биз тең жаш болгон үчүн баягы отчествосын айткан киши бизге неудобныйраак болуп атат. Бүгүн чогулгандар булар акбулактыктар, биздин конок Кыргыз Ата айыл өкмөтү жана Толкун экен. Кечик келсе дагы биздин ушул уюшуп чогулганыбызга, жайган дасторконубузга келгениңиз үчүн чоң рахмат Толкун экен. Кеч келсеңиз дагы, андан дагы бир сыйлуу коногубуз бул Илгиз. Биз эми баардыгыбыз бири-бирибизди жакшы билген адамдарбыз да. Кичинебизде кандай чоң ойгонбуз, кайсыл жерден тайганбыз, кайсыл жерден жыртылганбыз, кайсыл жерден турчу. Ошон үчүн бири-бирибизге анча кадырыбыз болбогондой да. Бирок билиңиздер, ушул жерге келгендердин баардыгы булар өздөрүнүн жашоодогу ордун тапкан адамдар. Бар үйлөрүңүздөр, баардыгыңыздардын бала чакаңыздар, баардыгыңыздардын кол жумушуңуздар бар адамдарсыздар да. Биздин айылда Акбулакта текстиль гиганттар жашайт да. Булар бири-бирин колдоо, бири-бирин түшүнүү, бири-бирин басмырлоодон эмес, именно колдоодон келип чыккан да. Бизде текстилде гигант Сүйүн деген эки бар. Андан кийинки гигант Сүймөнкул да. Именно Кыргызстан боюнча гиганттар ушул биздин айылдагылар да. Андан кийин Сүймөнкулдан кийин Замир деген балабыз бар. Бул дагы именно ушул текстилдин гиганттар. Бул гиганттардын жанында ар дайым колдоп жүргөн азыркы кечени айта турган болсок, бунун жанында колдоп жүргөн өзүнүн достору бар. Булар ошол серый кардиналдар деп коет. Бүгүн ошол серый кардиналдын бирөөсү келиптир, Акболуш. Биз өтө кубанычтабыз, көптөн бери көрбөгөнгө, бири-бирибизди алганга жетишип калыппыз да. Телефондон байланышканыбыз менен жүз көрүшүбүз өтө чоң. Сиздер бүгүн келип, мен мисалы үчүн мен мына жерде окуучуларымды тааныбай калдым. Мен практикага чыккан окуучуларымды карап өтүп кетип атам, окшоштуруп бул же бул эмеспи депчи. Сиздер мени билесиздер, мен Абдымаликанын кызымын. Сиздер дагы ошондой эле кишилердин балдарысыздар, тартынбаңыздар. Сүймөнкул айтып кеткендей, оюңуздарды кеңири айтканга, сунуштарды бергенге, тартынбаганга үйрөнөлү да. Мектепте мисалы үчүн жакшы окуп алсак, андан кийинки жашообуз жакшы болсо, койчу бул двоечник эле дегенге келбешибиз керек да. Адам өсөт, өнүгөт, аң сезимге аң сезим кошулат. Мисалы үчүн азыр Акбулак фондунун жетекчиси болуп Жусуп жүрөт да. Жусуптун дагы өзүнүн командасы бар. Биз тең жашпыз да, ошон үчүн сендер сүйлөгөнгө таң калбаңыздар. Бул баланын дагы өзүнүн аркасында командасы бар. Анан кыздардын группасында Груз 200 же болбосо дагы бир айылдашыбыз кыйналып калыптыр дегенде мен постоянно айтам да, биздин башыбызда эркектер бар. Чече турган эркектер бар. Майдаланбай турган эркек. Груз 200де эч качан аялдар акча чогултпашыбыз керек. Бул биздин милдет эмес. Биздин милдет ошол үйдүн ичиндеги ырыскы, үйдүн ичиндеги тазалык, балдарыбыздын тарбиясы да. Анан биздин жигиттерди ушундай жашынакай кылып жууп тарап кечелерге жөнөтүп аткан, фонддун финансовый жагын көтөргөнгө макул берип аткан келиндерибиз дагы бар да. Бул келиндерге дагы бир чоң сыймык, сыйлык, ыйгарыштын кажети жок. Бирок биз айтып кетишибиз керек да. Келиндердин дагы кызматы өтө чоң, жигиттер. Сиздер аялдарыңыздарды канча сыйласаңыздар, сиздердин эжелериңиздерди дагы жезделер, күйөөдар ошончолук сыйлайт. Ошону унутпасаңыздар. Ынтымак деген бул бүгүн көп жолу айтылды. Илгиз баса белгилеп айтып кетти. Фонддун алдыга койгон максаты бул айыл өкмөт эмес, бир эле айылыбызды көтөрүү да. Өзүбүздү тазалап койсок, ушул дагы салым да. Ушуну унутпасак. Анан ол бизди сыйлап, жок дебей, макул сиздер иш чара өткөзүп аткан, сиздер иштерибизден бошоп келели деп, көтөрмө келди, Сталин келди, Ботко келди. Сиздерге дагы чоң рахмат. Убактыңыздарды кетирип келгениңиздер үчүн. Бизден сабак алыңыздар, биз мактанып коелу да. Бизден сабак алыңыздар. Биз дагы сиздерге конок болуп барайлы. Ноча, жалган айтканга койбой тур, Толкун эке, депозит төлөбөй конок болуп кеткен, бул идентичный эле случай да.
ошол нерсе менен сыймыктанса. Бул деген биздин Сүймөнкул айтып кетти го, мен депутат болбойм, кеңири боло бергиле, мен политикага кирбейм, мен ушул боюнча эле калам. Арамыздарда ошол Сүймөнкулмунбу, Сүймөнкул эле боюнча калам деп айтып атпайбы. Ошол нерсени туура кабыл алып, бирөө жакшылык кылса, ушул жакшылыктын аркасынан бир нерсе менен сурайт деген гуманга барбасак дейм да. Ошон үчүн ынтымак, эң башкысы ынтымак жигиттер. Силер канчалык ынтымак болсоңор, жок дегенде поколение менен ынтымак болсоңор, сиздердин аркаңыздардан Акбулактын кыздары Жакшакай ол күнгүдөй саат 12-ге кел десе, 12-ден 10 мүнөт өткөндө бардыгы чогуу. Вот мен кыздарым менен сыймыктанам да, Телмандын кыздарына бүгүн +10. Бул ресторанды байкадыңыздар да 2-3 жолу өзгөртүрдүк. Бул ресторанды тандаганыбыздын себеби бүгүнкү ресторатор бул Төлөстүк районунун баласы. Биринчи жолу өткөзүлүп атат ушул жерде. Төлөстүк балачы. Биз ресторатор деген дагы бул бир ишмер да. Ошол ишмердин ишмердүүлүгүнө салым коштук. Кемчиликтер болду, ашыкча нерселер болду, бирок ошол нерсенин баардыгын туура кабыл алганга аракет кылдык. Сый урматыбыз менен ырчылар келип ырдады. Кыздарыбыз тартынбады го, балдарыбыз как обычно тартындыңыздар, жакпадыбы же кандай болду, бирок үйрөнүңүздөр. Бул айылдын чогулушунда биримдик болсо ошондо кызыктуураак өтөт экен да. Азыр Тамада бул айтып атат, военныйларга окшоп же күлбөйт экенсиңер, же биздебейт экенсиңер деп кызыктай болуп атат депчи. Ошондой эле болду да. Бирок келип бергениңиздердин өзү эле бул 70% ийгилик. Кудайым көрүп насип кылса, жолугушуу эмес, бул акыркы жолугушуу эмес. Ар дайым ынтымакта бололу. Биз сиздердин артыңыздарда ар дайым күлүп жайнап жүрөлү. Акбулак дегенде Жакшакай ол башыбызды көтөрүп дегенде кочушул Акбулак дебейчи. Биз өзүбүздү көтөрбөсөк, өзүбүздү мактабасак, бул бизди эч ким мактабайт да. Биздин азыркы жаштарыбыздын арасында Сүймөнкулдан кийинки эле келе жаткандар, но медицина тармагындагы Жумабаев сүйлөп кетти. Андан кийин бизде такси жамаатында жүргөн балдар бар. Өздөрүнүн колунда 10-15 машина менен жүргөн балдар бар. Андан кийин Кулпунайды өстүрүп аткан балдар бар. Дагы бир 2 ишмер бар, колунда 10-15 ишчи иштетип зарплата бергендер бар да. Ошон үчүн биздин колубуз куру эмес, ар дайым башыңыздарды бийик көтөрүңүздөр. Жигит деген наамга ар дайым татыктуу болуп жүрүшүңүздөрдү каалайм. Бүгүнкү келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Наконец-то. Майрам эжеке бар болуңуздар. Кадырлуу меймандар эме, кайрадан Толкун агабыз микрофон сурап атат, көңүл буралы. Толкун ага келиңиз. Урматтуу жердештер, баягы шаршемге окшоп ырдаган экендей, кичине эми атай чакырсаңыздар сүйлөгөн экен, кичине сүйлөйүн. Тааныбасыз сыйлабасыз деп, мына Сүймөнкул экен мен тааныбайт экен. Кечиресиз эми бир көрүш, тааныш, эки көрүш билиш дегендей. Сыймыктанышыбыз керек да ушундай жаштаргачы. Эмне дегенде бизде дагы Бозулан деген жигит бар, ушундай Бишкектик. Келип айылды өнүктүрөйүн деп бет кайрагачка 2 жыл чуркады. Башка эл колдобойт да, элди түшүнбөйм. Эмне дегенде эл ойлой берет экен айылда бул бизди бирдеке сатып алып коет байына болсо депчи. Мына өзү келип азыр ушул нерсени уюштуруп атты. Жана мен келгенден ишикен түшүнбөдүм эле. Урматтуу Акбулактуу туугандар. Знаменитый Абидин деген досум бар. Ошону билет экен, мынан илгери видео тапкан бир Раматылык Сапар деген акам бар эле. Ошону тааныйт элем да. Бирок баягы ноокатта мына лидерский эме боюнча, маданият башка боюнча Кыргыззат алдыда келет, постоянно билебиз. Мен ойлой берет элем, токтогулуктарга окшоп Кыргыззат любойн колуна комуз кармасаң ырдай берет депчи. Ынтымак ушундай нерсени кылат. Азыр дагы байланышып, дагы элдердин ынтымагы үчүн, элдер үчүн, өзүбүздүн эл үчүн кызмат кыла беребиз. Отабызга көбүрөөк сүйлөдүм, кечиресиздер, рахмат жана. Ушундай бир түйшүктү көтөрүп бүгүн баарыбызга Анвар агабыз келиңиз. Рахмат. Ассаламалайкум. Бүгүн биздин айылда өзүнчө бир тарыхый күн болуп турат десем жаңылышпайм. Сүймөнкул Акбаралиевич туулган жердин тупурак алдым, нерселерди сагындым деп эч кандай бир жеке амбициясын, өзүнүн интересин
алдыгы көйгөстөн бизди урматтап, сыйлап, ушундай жакшы кече учуруп, өзү эле жалгыз келип жолугуп кетпестен актан соркорун жайып, маданияттын кызматкерлерин жерлештердин көңүлүн алып, элди урматтап, сыйлап, алдыда жакшы сөздөр айтылып кетти. Канча ынтымак сөздөр, биримдик сөздөр. Ар дайым ушундай Сүймөнкул Акбаралиевич мүнөткө көңүл берип коесуз. Ар дайым ушундай элдин уулу болуп, элдин кызмат биз сыймыктан байкелерден болуп жүрөбүз, сизге чыгып кеттешпиз. Канча акбулак жигиттерибиз, агаларыбыз, аксакалдар отурат. Бейиштеги болорун, бек болорун ким билет дейт. Кудай буюрса, алабыздан бир бере алсак болот. Келечекте эртең биздин арабыздан дагы ушундай жигиттер чыгып, элге кызмат кылып, журтка кызмат кылып, элдердин башын маанай тартуулаган патриот жигиттер чыга берсин. Кудай кааласа, буну менен дагы жок. Буюрса азыр спорт, волейбол болот. Бизди сыйлап, Кыргызстанда өкмөтүнүн коркоо исламий көтөрмөгөн поколение оюндар болот. Кудай кааласа, 11 командада эркен биздин 4 команда Кыргызстан. Кудай буюрса, азыр бул жерден Сүймөнкул Акбаралиевичке жакшы дуабызды берип, атабызды берип, баардыгыбыз спорт залга саат 8-де оюн башталат. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен сиздерди көрүп толкунданып сүйүнүп турам. Ар дайым ушундай ынтымактыкта, бириктикте, бири-бирибизди колдоп, күч биrdikте деп коюш, ушундай муштундай болуп биригип, бири-бирибизди колдоп, красавчик болуп жүрө берели. Молодец жигиттер. Ассалому алейкум. Ага бир айтып өтө турган нерсе, бул ресторандан кызмат кылган жигиттер, ноокаттык жигиттер, Төлөстүн балдары. Буларга да чоң рахмат. Колдон келишинче жакшы кызмат кылып, биздин көңүлүбүзгө, команда досубузга дагы сага да чоң рахмат. Кудай буюрса кызмат болсо, бул эмне кайрылуу эместер. Аябай өзүбүздүн жөнөкөй патриот кызматка бекем жигит экен. Алейкум. 30 жылдар мен ичкилик да. Өзүм 30 жылдар ичкиликти кошпойсуңар бу постоянно. Ага эч капа болбойм. Неде? Бул жерде бүгүн бир жакшы акебиз жаңадан бери угутабыз. Кызмат кылып эме элге аш берип атат. Аш бергениңиз Аллахым кабыл кылсын. Дайым ушундай Кыргыздын кырган жигиттеринен болсун. Не дейм? Муштундай бололу. Мен ойлойм, последний мына 2 жылдан бери Кудайга шүгүр Кыргызстан жөнөгө атат. Сиздерге окшогон агаларыбыз ушундай соопчулук көп ишти кылса, сиздин аркаңыздан бизге окшогондар да кылат деп ойлойм. Кылган соогубузду Аллахым кабыл кылсын, кыргыздарыбыз бар болсун, эч качан оору болбосун, тополоңдо болбосун, биримдикте бололу. 30 жыл ичкиликте бөлүнбөйлү. Көптөн бери айта албай жүргөн бир таарынычын айтып алдым. Аксарайда ресторанды иштеткен жигит, өзүңүздөрдүн уулуңуздар бар болсун дейле. Кадырлуу меймандар, эми тамактанып болуп калган болсок, агалардан шашылып жатат окшойсуздар, залга баралы деп. Бата берүүгө дагы аз гана убакыттар калды. 5 минутта чай отуруп тамактанып алыңыздар, андан соң бата кылып кечибизди жыйынтыктайбыз, кадырлуу меймандар. Жеке мындай Сүймөнкул Акбаралиевичке вопросуңар болсо, суроо бере турган болсо, мындай кол көтөрүп койсуңар, микрофонду чын сурай турган нерсеңиз болсоңар. Жолку эч кимде жигиттер мындай бизнес жөнүндө өнөсө турган мындай. Рахмат жакшы каалоо тилектерге. Буга чейин дагы айтылган бир топ жакшы каалоо тилектер болду. Бул жакта Илгиз жакшы бир маселелерди көтөрдү. Дагы биздин Акбулак фондубуз жакшы нерселерди айтылды. Жалпысынан жакшы. Сиздердин келгениңиздер өзү жакшы. Мен 40-30 жылдан бери көрүп эле кечелерди көрдүм. Жашоомдо мындан ары дагы бул жолугушуу болбосо көрө билем, көрбөй билем, өзүм да билбейм да. Айткым келген нерсе, баягы көрүшүп турган аябай жакшы нерсе, бүгүнкү чакырыкка баягы кайдыгерлик карабай, мындай бир кичинекейлик
Sıfatlar menен gelip bергениңер бул аябай сүйүндүрдү. Чоң рахмат келгениңерге. Жогоруда кайрымдуулук жөнүндө дагы көп сөздөр айтылды. Bir ынтымак жөнүндө көп сөздөр айтылды. Чындыгында эгерде биз бириксек аябай чоң күчкө ээ болобуз. Эгерде ушул бармакты, 5 бармакты эгерде карасак эң күчтүү бармак кайсы десек бул баш бармак да. А эгерде ушул баш бармакты күчтүү деп чыпалакты алсыз десек, анда чыпалагы жок адамдар ушул колу алсыз да. Чыпалак канча күч берет экенин билбейбиз. Бул кичине демейли. Же болбосо бул аты жок, баягы ыңгайсыз манжа десек, ыңгайсыз манжасы жок адамдар дагы алсыз да. Булар качан бириккенде гана күчтүү болот, кармаса тутат, урса жыгытат да. Айткым келген нерсе, жок дегенде 5 адам биригишибиз керек. Жок дегенде ошо поколение биришибиздер керек. Баягы 4 адам биригип намаз окуса, сооп 27 эсеге көбөйөт экен да. 4 адам бириксе. Бунун математикасын бүгүнкү күндөгү илим аныктай албайт. Бирок 4 адамдын биригүүсү ушундай күчкө ээ болот экен. Айткым келген нерсе, ушул 5 адам бириксе, бизде чоң күч пайда болот. Эгерде биз айыл бириксек, чындыгында бизде чоң күч пайда болот. Айткым келген ынтымакта болойлу. Бир ушундай чакырыкка жооп кылайлы. Жок дегенде саламына алек кылайлы. Кайрымдуулук миң айтабызбы, канча айтабыз, канча айтсак дагы акылдуу адам канча кайрымдуулук берген сайын ошончо киреше кирет экен. Бул мен өзүм практикамда алып жүрөм. Мен өзүм буну жегет жолум менен терип тартып жүрөм. Ишенгиле эч убакта азайып кетпейт экен. Көбөйгөндөн көбөйөт, өзүң таппай каласың. Жолдон кетип атып таш тепсең астынан акча чыгып берет. Күн келет. Буга ал үчүн биз дагы ошол тарапка кадам ташташыбыз керек. Жок дегенде берип үйрөнгөндү билишибиз керек. Үйрөнөйлү. Кыйын ооба боордон чыгат. Бирок берип үйрөнгөндү билиш керек. Жигиттин бир колу ачык болсо бир колу жумук болот. Эки колдон жумук жигиттер кыйын жашоодо. Бир кол ачыкла жок дегенде. Ушундай бир нерселерде шыр болгула. Жолугушуу бериш керек дегенде, кайрымдуулук дегенде шыр болгула. Жигиттин сулуулугу эмнеде дегенде, жигиттин шыр экендигинде сулуулугу. Башка боюнда, мурдунда эмес, шыр экендигинде. Ушуга бекем немени өзүңөргө катуу кармагыла ушул нерсени. Жаштар, бул мамлекетте канча жыл жүрөбүз билбейм. Бирок эртеби кечпи Кыргызстанга кетет экениңерди максаттагыла, ошол жака барып, силердей жигиттер ишкана ачыш керек, силердей жигиттер иштеш керек ал жерде. Силердей жигиттер бул жерде эмес, силер мамлекетте иштешкен керек. Ошого силер бүгүндөн аракет кылгыла. Силер максат койгула, жок дегенде. Силер ошого жетесиңер буюрса. Силерди көрүп мен чындап өзүмө энергия алдым, өзүмө дух алдым. Силердей бар, силер Манастын тукумусуңар. Силердей адамдардан жараткан адамдар чыгат. Чыгып атпайбы? Бир топ биздин айылда эле бир топ ичкерлер бар. Ошолордун арасында силер эмне жок белеңер. Силер бирден мугалим окуткан силерди. Силердин араңардан да чыгат. Ошон үчүн дегенде бир жумалык эмес, бир жылдык эмес, бир 10 жылга, 5 жылга максат койгула, ошого аракет кылгыла. Мен силерден ошондой чыгышын күтөм. Ошондой чыкса мага жакшы, элге жакшы, журтка жакшы, мамлекетке жакшы. Жок дегенде ушул жака бир басым коёйлу. Ушул жака бир мындай үмүт кылайлы, ниет кылайлы. Баягы Манасты жараткан эл же бир эки чүпүрөктү бириктирип тиге албаса, анда Манас тукумубуз деп кантип айтабыз? Ошон үчүн бир аз намыска келейли. Биз Кыргызстанда ушул нерсеге бир аз мындай өзүбүзгө энергия менен барып туруп иштейли. Эми айткым келген нерселер көп, сөздөр көп болду. Чындыгында баягы өзү мага эс үйрөткөн жакпайт. Бирок айла жок, эми кээ бир нерселерди мындай бөлүшкүм келет, айткым келет. Кимдир бирөөгө жагат, кимдир бирөөгө жакпашы мүмкүн. Айткан сөздөрдө эле. Бирок келиңиздер мекен үчүн, эл үчүн бул нерселерди кылайлы, жакшылык иштерди айтып кетейли. Кайрымдуулук жактан жакшы айтышты. Кайрымдуулукта билимге салган кайрымдуулук бул эртеңки күнү келе турган чоң ийгилик. Мен эсимде биздин тиш доктор ака бар эле,
наркы немеде Ураимов ким эле Арыстан экен. Биз мектептеги кыздарды секамга ОРДга даярдадык. Бир мугалимди 30 000 сомдон алып, 2 мугалимдин айлыгын төлөп турдук. Ошол агайлар окуткандан кийин ошол Арыстан экенин кызы медакадемияга бесплатно өткөн да. Айткым келген нерсе ошол кичине эле салым, билимге болгон салым. Арыстан экенин ушул сөзү бар экен, мен өзүм жеке уккан эмесмин. 2 буканы окуу жайга тапшыртканда взяткага даярдап турган 2 буга жаңга калды деген экен да. Айткым келгенде салган нерседе биз келиңиздер ошондой билимге салган инвестицияда, садакада кайдыгер болбойлу. Буюрса бүгүнкү күнү дагы Телман мектебинде англис тилинен берген мугалим, бир мугалимди мен жеке өзүмдүн жанымдан каржылап ошол мугалимди окутутам. Ошол мугалим бүгүнкү күнү бир канча окуучуларды олимпиадага алып кетип жүрөт. Ишенем ошол жерден чыгарат ошол агай. Атайын көчүп келип биздин Телман мектебинде иштеп жүрөт. Дагы бир жакшы жаңылык, сиздерге бир маалымат катары айтып атам. Ноокатта 42 миллион сомдук бир жаңы проектте китепкана курулуп атат. Буюрса кече жакшы сүйлөшүү болуп, жарым акчасы чогулду. Мына сиздерде эле жыйнап туруп, ошол Ноокатка курат. Ооба, ар бир нерсенин аркасында билим болбосо, алдыга чыгыш кыйын болот экен. Ошон үчүн билимге болгон салым, билимге болгон умтулуу ар бириңиздерде болсун. Жөндөн жөн асмандан топ этип түшүп калбайт. Сөзсүз билим керек экен. Буга өзүңүздөр болбосоңуздар, жогоруда да жакшы айтты, балдарыбызды окутайлы, балдарыбызга инвестиция кылайлы, балдарыбызга салым кошойлу. Ушундай бир нерселерде болойлу. Сиздерге терең ыраазычылык, көрүп чыгынап сүйүндүм. Мен жана айтты го, сиздер бири-бириңиздерди сагындыңыздар, бири-бириңиздерге көргөнгө себепкер болдук. Мындай жашоодо ар бириңиз зыярат кыла турган болсок, жашоодо бир адамдын өмүрү жетпей калышы мүмкүн. Бирок мындай тез арада уюштурган мынау Ануар инибизге чоң рахмат. Ануар аябай жакшы уюштуруп, ушул айтты. Сүймөнкул сен келсеңчи, кичине элдер менен жолукпайсың деди. Сен эле эл чогултсаң келем мен. Кече айында эле бүгүн биякта келип сиздер менен көрүштүк. Рахмат дагы келгениңиздерге. Дагы көрүшүп турайлы, жоголуп кетпеңиздер. Байланышып турайлы. Мен телефонум Ануарда. Эгерде суроо болсо, башка болсо, кенен мен 2-3 күн ушул жерден жолуксак болот. Терең ыраазычылык, мына эжелеримди көрүп аябай сүйүндүм. Эжелер мен чын айтайын, Телмандан чыгып кетсеңер да жүрөгүм Телманда экен. 30 жылдан бери көрбөгөн эжелерди көрүп аябай жүрөгүм жылып неметтим. Силер ушундай болгонуңар үчүн бизден мындай көрүлөт. Биздин айылда ушундай чыган адамдар көп. Буюрса биздин учубуз кур эмес, биздин айылда эң күчтүү, эң дүйнөдөгү катарына кире турган айыл болот биздин айыл. Бир буюрса биз ага ишенебиз. Ар биринде ошол нерсе бар. Ошону унутпагыла. Терең ыраазычылык аксакалдар. Сиздердин башыңыздар бийик болсо дагы келип ушул жерге келип мындай баарлашып, сиздерге кызык болбосо дагы отуруп бергениңиздер бул аябай чоң. Биригип мындан аркы немебизде дагы элибизди кошуп, аялдарыбызды кошуп, бир отуруп, жакшы бир ушундай бир отуруштарды көбүрөөк кылайлы. Эгерде кааласаңыздар, дагы кимди көргүңүз келсе, Телмандан мен чакырып берем, алып келип берем, өзүм келип сиздер менен чогуу отуруп сүйлөшсөк болот. Ушундай бир мындай жүрөктөн сүйлөшөйлү. Келиңиздер. Ар бирибиз бул тармакта активдүү болойлу. Чоң рахмат. Ага кетпей турыңыз, айымдардын атынан Гүлмария жекебиз дагы ыраазычылык сөзүн алдыйт. Айдыманкул укам, ушунтип ушунча адамдарды башын бириктирип, ушинтип бизге жакшы чай берип отурасың, аш берип отурасың. Бул дагы ар бир эле адам колунан келе бербейт. Ошого ушул атайын келип унчукпай кетпей айтып койгум келди сага. Жакшы мындан кийинки иштериң дайыма ийгиликтүү болсун. Жорткондо жолуң боло берсин, дайыма жолуң ачык болсун. Бизди сыйласын, сени Кудай сыйласын, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Сени чоңойтуп өсүргөн ата-энеңе рахмат. Урматтуу эжекебиз, баардыгыбыз жакшы билебиз. Агайыбыз, Акбарал агай, аябай айылдын алдыңкы үлгүлүү мугалимдеринен, агай эжекени канчалаган адамдарга билим берип, өстүрүп чыгарган эжекелерибиз баарыбыз жакшы билебиз. Ошо сендей баланы туулуп,
туып багы өстүргөн эжекеме аябай ыраазымын. Рахмат сага. Миңден бир рахмат. Ишимдерге ийгилик. Баракелді, рахмат әжеке, бар болыңыздар. Шариатта да айтылады ғой, сіздердің араңардағы ең мейірімді өмір өз үйренгенді біреу үйреткендір деп. Ағабастан үйрене отырған көп нәрселер бар екен. Сіздер әрекет қылыңыздар. Башқаларға да үйретесіз бе, өзіңіздің айылдықтарға да. Қадірлі меймандар еме, Ақбата менен кечүүбүздү жыйынтыкта айланткені мырзалар бираз шашылыш, Мидин агайыбыз батаңызды бериңиз мага. О мейиндеп бүгүнкү кечке келген агалар апалар бардыгыбыз о мейинде алакан жаябы аталы сурасыз. О мейин. О мейин эсенчилик аманчылык болсун. Балдар, кыздар, денсаулык чың болсун. Ишиңерге баш, ана жакка улуттуган эл жүзүнөн түз бойлой. Сүйүнгүн, чыңгын. Рахмат сарым шунча адамды бириктирип ушунга чай бергениңе. Мындай кызмат кылган айшулдарыма, кыздарыма, кызым аркан силерге, үй бүлөңөргө чын денсаулык кылайын, өмүрүңөр узун болсун, ишиңерге рыбаж берсин, тапкан туткандан баракы берсин. Ендиги жылы ушул күндөрдө ушул баарды бир жерге отуруп, жакшы көрүшүңөр насип кылсын. Омин. Кетпей тұрыңыздар, мен ағалыстан жақшына қайтағы бір Құран түшті онан жиын тұрады келіңіз. Ағалыстан болып, шөні өз жерімізге мигрант болғыстан, мигрант болғандардың ақыры біз болайды, бізден екі мұғындарыз мамлекет өзөнігіп, ошол жерде іштеп, ошол ұшталматылар нәрсіп болғанбасын. Нашы Сүйман Құлдосыз, білішінше, миңден 2000-ге чейинче балки мындан да артык адамдарды ушу иш менен камсыздырып, мамлекеттин салым кошулат. Ошол жок дегенде биздин жаш жигиттер болсо, жок дегенде жаш кыздарыбыз, келиндерибиз, карындаштарыбыз ошол жерде иш менен камсыз болуп атат. Алла Таалам досум ушул сенин жүрөгүңдөгү айкөлдүгүң, жомарттыгың, берешендигиң эч убакта жүрөгүңдөн кетпесин. Алла Таалам ушундай берекелерди, ушундай берешендиктерди 10 эсе берген болсун досум. Кандай ой максатыңыз Алла Таалам жеткирсин. Ушул 2000-ге жакын адамдарды келечекте, келерки жылдарда 20 миң, 200 миң деген адамдарды иш менен камсыз кылып, мигранттык эмеден биз куткарышка Алла Таалам сени себеп кылсын досум. Жана башка ушундай эле ушу досуңузга окшогон башка бизнесмендерибизге дагы баардыгыбызга Алла Таалам берешендик берсин, тынччылык берсин, аманчылык берсин. Ва саллаллаху таала аля хайрул кайм Мухаммад ва аля асхаби ажмаин. Валхамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu rahmatullah olsun. Suratga tushib olinglar. Düş. Çay içip gittin gibi. Bir kep kaldı. Болады ана. Yüzbeli koyun hem. Sırtla çıkmışlar mı?